بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиздер менен бүгүн Аллах субханаху ва тааланын китебинен тагыра айтканда Араф сүрөсүнүн 2 аятына көз салмакчыбыз. Бул Араф сүрөсүнүн 75 жана 76 аяттары. Аллах субханаху ва таала айтат: "Ватлу алейхим наба аллази атайнаху аятина фансалаха минха." Сен, о Мухаммад, биздин кабарыбызды, ошондой адам тууралуу кабарыбызды айтып бер. Биз ага аяттарыбызды, биз ага ушундай илимди бердилек, ал ошонун баарын билип туруп, өзүнөн сыйырып чечип салгандай кылып таштап салды. Эмнеге? Фаатбау шайтан факана минал гауин. Анткени ал шайтанды ээрчип кетти, ошентип ал адашкандардын арасында болду. Валау ши'на ларафа'на биха. Валау ши'на ларафа'наху биха. Эгер биз кааласак, аны ошол илими менен, ошол аяттарыбыз менен анын даражасын бул дүйнөдө ахиретте өтө бийик кылмакпыз. Бирок валакиннаху ахлада илал арди. Бирок жердеги арзыбаган дүйнөнү өзүнө артык кылып койду. Ваттаба хава. Антип өзүнүн напсысын ээрчип кетти. Ага окшогон мисалдар: фамасалуху камасал калби ин тахмил алейхи ялхаз. Анын ага окшогондордун мисалы бул ит сымал. Алдына келе атсаң деле, жанына келе атсаң деле, тилин чыгарып салгандап турган болот. Ау татрукху ялхаз. Кетип баратсаң деле таштап, тилин чыгарып жаткан болот. Залика масалул каумуллазина каззабу би аятина. Мына булардын мисалы биздин аяттарды жалганга чыгаргандардын мисалдарына окшош. Факсусил касаса лааллахум ятафаккарун. Ошондой окуяларды о Мухаммад сен айтып бер, балким алар ой жүгүртүп акылдарын иштетер деп Аллах айтты. Мына ошол жөнүндө 2 аят жөнүндө тафсирине көз салсак. Бул тафсир Ибн Касирдин тафсиринде Бал'ам ибн Абар деген адам туралы. Бал'ам ибн Абар бир риваяттарда бул Израилдин уулдарынан деген риваят, бул Ибн Аббастын риваятында. Ибн Масудтун риваятында бул Балка деген жерде, тагыра айтканда Шам элиндеги Балка деген жерден болот дейт. Башка бир риваятта Йеменден болот дейт. Себебин ар бир риваяттын бир пайдасы бар. Ошентип Бал'ам ибн Абар Балка деген жерде, Шам элинде, тагыра айтканда Канаандар менен чогуу жашаган эле. Анан кийин Муса алейхиссалам, Муса ибн Имран өзүнүн аскерлери менен ошол Канаан деген жерге келгенде, эли Бал'ам ибн Абарга келе калат. Анан айтышат: "О Бал'ам, иннака мужабу да'ва. Сенин дуаң кабыл болуучу адамсың. Сен өзгөчө жөнөкөй адам эмессиң. Сен эмне дуа кылсаң эле дуаң кабыл болгон бир адам элең. Кел бизге дуа кылчы. Ошол апаттан бизди куткарганга бир жардам берчи." Кандай дуа? Муса жанан коому аларга каргыш айтып, алар кетип калсын, алар жок болсун деди. Ал айтты: "Ой хак. Набиуллах вал малаика вал муъминун. Акылыңар иштейби? Аллахтын элчиси, Аллахтын пайгамбары, периштелер, момундар, аларга мен кантип аду алейхим, мен аларга каргыш айтам?" Алар болбой айта беришти. Бир риваятта Бал'ам ибн Абарды ошентип дуа кыл десе, падыша Мадиендин Амаликтердин падышасы ага чоң акча бер дейт. Ошол парага кызыгып, тескеринче
ошол каргыш дубаны Муса алейхиссалам жана коомуна айтып, өз коомуна тескери айтып алды дейт. Тагыр айтканда ал окуя кандай болгон? Баламга акчаны сунушташты. Ал Балам ошол акчаны алып, макул болуп, Муса алейхиссалам жана анын желдеттерине, аскерлерине каргыш дуба айтам деп, Хаспан деген тоону көздөй эшегине минип алып кетип баратты. Эшегине минип кетип баратканда эшеги бир убакта жата калды баспай. Ал кайра эле эшегин сабап ургулап баштады. Эшеги кайра туруп басты. Кайра кетип бартат. Кайра эшеги бир убакыттан кийин жата калды. Кайра ал эшегин ургулады. Анан Аллах субханала тааля ушундай керемет көргөздү. Анткени ал алым киши болгон. Анткени ал ушундай таква киши болгон. Анан кийин эшегин тилин сүйлөттү. Айтты: "Вайхак я Балам. Эй Балам, акылың иштебейт го. Иля айна тазаб. Сен кантип каяка кетип баратасың? Кантип сен Аллахтын элчисине жана анын жанындагы желдеттерине, момундарга каргыш дуба айтайын деп жатасың?" Десе, ал кайра эле эшегин укпай, эшегине, сөзүнө көңүл бурбай, эшегин ургулап баштады. Анан Аллах субханала тааля халла сабила, анын жолун тим койду. Ал кетип Хаспан деген жерге, тоого чыгып, Муса алейхиссалам жана аскерлерин көрдү. Анан кийин аларга каргыш дуба айтайын дегенде, Аллах субханала тааля тилинен адаштырып, тескер дуба айттырып койду. Айттым тескерине, мындайча айтканда: "О Аллах, менин коомумду сен карга, Муса жана анын аскерлерине утуш бер" деп тескери айттырып койду. Анан кийин Аллах субханала тааля ошондой иш болгондон кийин коому артында турат. "Эй Балам, сен эмне дуба кылдың? Эмне иш кылдың? Сен башка иш кылдың го?" Ал айтты: "Мен атайлаган жокмун. Тилимен өзү ошентип чыгып кетти." Бир аяттарда Балам Аллах субханала тааля аны каргап, тилин иттерге окшоштуруп, салаңдатып чыгартып, төшүнө чейин калтырып койду дейт. Ошондо Балам айтты: "Мен айлам жок эми. Дүйнөм дагы, ахиреттим дагы кол жуду. Мен силерге бир айла амалды үйрөтөм. Ошол айла амалды амал кылсаңар, жөөттөр, Израилдин уулдары жана Мусанын коомуна азап Аллах жөнөтүп турган бир амалды үйрөтөм" дейт. Кантип дейт? "Жаммилу ниса, аялдарыңарды кооздогула. Ва'тухунна сил'a, аларга колдоруна жанакындай соода сатыкка буюмдарды берип койгула. Алар келгенде арасында бирөө бир зина кыла турган болсо, алар менен бирөө бир желдет. Аллах таала Мусанын коомуна бала жөнөтөт" дейт. Ошентип жөөттөр билесиңер 12 урпактан бөлүнөт эле. Ошол 12 урпактын бир урпагы бул Якуб алейхиссаламдын уулу Самандын тараган, ошондон болгон бир армиянын башчысы, тагыр айтканда Замри ибн Шалум деген киши болгон. Ошол киши кыздардын арасында бир кызды жактырып калат. Ал кыздын аты Каспа бинт Сувар деген кыз болот. Анан ошол кызды көрө калып туруп, колунан алып жетелеп Муса алейхиссаламга келип айтат: "Азун аннака тaqulu харам алейк." Мен ойлоп атам, сен мага харам, бул болбойт деп айтасың дейт. "Ажал, харам алейк." Ал айтты Муса алейхиссалам: "Ооба, болбойт, арам, никең жок, зина болбойт." "Фа валлахи ла нути'ука фи хада." Айтты кетип барат. "Аллах кантичем, бул маселеде сага баш ийбейбиз" деп кирип кетти дейт. Өзүнүн куббата, өзүнүн чатырына кирип кетти. Анан кийин аны менен зина кылды. Зина кылар менен дейт Аллах субханала тааля Муса алейхиссалам желдеттерине чума орусун жөнөттү. Ошентип чума орусу бир сааттын ичинде бир риwayatта 70 миң желдет тап кетти. Карагыла. Пайгамбарга баш ийбестиктен жана алым болуп кетип туруп парага кызыгып пара алып ийсең, Аллахтын жазасы кандай нерселер күтүп жатат. Ошентип арасынан Фанхас ибн
Эйзар деген киши болот. Ал дагы башка бир жөөттөрүнүн, Израилдин улдарынын башка бир урпактарынын, солдаттарынын башчысы болот эле. Ал болсо Харун алейхиссаламдын урпактарынан болот. Ошол көрүп алып, ошонун колунан келет деп туруп, Замри менен ошол кызды зина кылаткан жерден таап, аларды өлтүрөт. Анан кийин өлтүрүп атып мындай сөз айтат дейт. Аллахтын атына тишем. Валлахи, о Аллах Таала, биз хакада нафалу бимен ясик. Сага баш ийбегендер менен биз ошондой иш кылабыз деп туруп, эки адамды өлтүрөт дейт деген. Анан кийин ошол чума токтойт экен. Чума токтогондон кийин Аллах субхана ва тааля бизге чоң бир белгини көргөзөт экен. Ошондо Аллах субхана ва тааля айткан ошол шайтан дерчиди. Анткени адашкандар болду. Эгерде биз ага жакшылыкты каалаганда, ахиретте бул дүйнөдө жакшылык болмок эле, береке бермек эле. Бирок ал бул жердеги арзыган дүйнөнү каалап унутуп кетти. Өз нафсысын ээрчиди деген сөз ошол. Эшегин да сүйлөттү. Ушундай белгилер көргөздү. Ошондой да дагы баш ийбей койгондон кийин алынын мисалы итке эле окшош калды. Тилиң салаңдап турган итке эле окшош. Мындай айтсаң да түшүнбөсө, тигинди айтса да түшүнбөсө, анда бул ит. Ошентип Баламдын окуясынан бир 3 нерсени пайда табабыз. Биринчи, кандай гана алым болуп кетсең да, парага берилип кетсең, Аллах субхана ва тааля жазаңды кечиктирбейт. Экинчиден, кандай гана абал болбосун, ошондой жугуштуу оорулар, чума болобу, же балким бул ошо окшогон мындай коронавирус менен ооруп жатабызбы? Ошонун баардыгы тең бир чоң күнөөлөрдүн себебинен Аллах ошол ооруларды жөнөтөт. Дагы үчүнчү бир пайда турган нерсе, пайгамбарга баш ийбесикте береке жок. Келиңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга баш ийелик. Азыр ар бир адам пайгамбарды унутуп, өздөрүнүн шейхин же бир устазын же бир адамды артык көрүп калды. Абдулла ибн Аббаска, Абдулла ибн Умар айтканда, мен силерге Аллах Тааланын элчиси мындай деди десе, ага берки сахабалар мындай деди. А бизге Умар мындай деди эле го, бизге Абу Бакыр мындай деди эле го дегенде ал айтты. Мен силерге Аллахтын элчиси айтты деп жатсам, силер мага Абу Бакыр мындай деди, Умар мындай деп жатасыңар дегендей. Пайгамбардын сахабалардын заманында деле пайгамбар турса дагы адамдар башкалардын атын сүйлөп калгандай. Келиңиздер, ошол учурларды дагы туура көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын артынан ээрчигенди эстен чыгарбайлык. Себебинде Аллах Куранда айтат, Али Имран сүрөсүндө, "Ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхбикумуллах ва ягфир лакум дунубакум." Пайгамбардын тили менен Аллах Куранда айтат, эгерде силер чындап "Ин кунтум тухиббуналлах", эгерде силер чындап Аллахты сүйгөн болсоңор, юхбикумуллах, Аллах силерди качан сүйөт? Фаттабиуни юхбикумуллах. Мен ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди сүйөт дейт. Бир гана Аллах сүйүүсүнө биз бөлөнгөндөн дагы ва ягфир лакум дунубакум, силердин күнөөңөрдү кечирет дейт. Караңыздар, пайгамбарды ээрчүүдө эки береке бар. Эки неамат бар. Аллахтын сүйүүсүнө бөлөнүп күнөөлөрүбүз кечирилет. Аллах магфир дунубана. Аллах биздин күнөөбүздү кечир. Пайгамбарыңды ээрчилик. Кайсы коом пайгамбарын ээрчисе, Аллах ошол коомго берекесин берет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүнө береке бар. Ал эми анын динине жаңыл киргизүүдө халака, ада жоготу бар. Ошол үчүн мен айтмакчымын, пайгамбардын сүннөтүн толук карманып, амал кылалык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кийинки көрсөтүүлөрдө башка аяттардын
тафсирлерине, үзүнүлөрүнө көңүл бурабыз. Ошентип тафсир сабакты улантып, тафсир жөндө кененирээк кээ бир аяттарда дагы чечмелеп бергенге Аллах бизге мүмкүнчүлүк, тауфик берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.